Кудайга шүгүр, кызматсыз эле тамагым өтөт. Кызматсыз эле элге жардамды кылып атамын. Бүгүнкү күндө менин негизги максатым ушул адамга берилген аз өмүрдүн ичинде, эртең ушу өмүр бизден өтүп кетсе, элибиз ушул бизди тагы жашады, элге жакшы кызмат кылып жашады деген бир маселелер турса экен деген бир үмүтүм бар да. Бул урдаган, бул жеген, бул коррупционер болгон, бул мамлекетке зыян келтирген, бул ушундай бир туура эмес иштеген деген сөз калбаш керек. Балдарым эртең паланчанын баласы экен деп ошону эч ким жектебеш керек. Эң жогорку бийликти ээлеп отуруп деле бакытка жетпегендер бар. Эң көп акчаны кармап отуруп деле, байлыкты кармап отуруп деле мындай бактылуулукка жетпегендер бар да. Ошол эле мезгилде аз эле акча менен, аз эле бийлик менен, же болбосо акчасы дагы бийлиги дагы жок, бирок бактылуу болуп жашаган адамдар дагы көп экендигин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Топтогон дүниемдү ушу элге берсем, элден ыраазычылык алсам, эл кубанса, кайсы бир адамдын проблемасы чечилсе, бул менин максатка жеткендигим. Биз байлыкты эмне үчүн табабыз? Байлыкты ошо элге берейин деп табабыз. Бизге байлыкты өзүбүз таап аткан же берип аткан жок. Бизге байлыкты Алла Таалам берип атат. Алла Таалам рызкы берип бизди сынап атат. Ошол рызкыны бул кимге берер экен? Кантип пайдаланар экен деп. Бул турмуш баарыбызга сыноо. Ар бир адамга сыноо. Эгерде эл, журт, мамлекет деген оюңда болсо, акылыңда болсо, жүрөгүңдө болсо, ички дүйнөңдө ушул сезимдер ээлеп тура турган болсо, анда ошол сыноолор дагы бир нече эсе көбүрөөк сыноого айланат. Кээ бир адамдар жашаган өмүрүндө өзүн ойлойт. Кээ бирлери чын айтыш керек бир максат коюп бала чакасын ойлойт. Кээ бирлери андан да чоңураак максат коюп эл журтун ойлойт. Өзүнүн койгон максатына жараша жашайт экен адамчы.